Ассаламу алейкум туғандар, Мегатрейдинг KG. Мынакей, бізде баяғы белгілі болып қалған Юто фирмасы бар ғой. Ошонун тағы эле ошондой тракторлар екен бұл жақта. 904 дейт. Мынакей 90 аттың күчүндө. Бұл астындағы эмелерин алмаштырып койсок болот дейт. Мына bunun ордуна мындай ковшы коюп, каза турган кылып, же жана башка нерселерин кылсак болот дейт. Мынакей бұл ошондо ошол эле комплектующийлерди алып келет экен дагы, анан бул жактан чогултат экен. Мындай сборочный цех. Ошондо баасы бизге ошол себептен арзан болот дейт. Так, мынакей Юды 2024 12-ай 420 кг дейт салмагы, нетто масса. Ошол трактор нече болсо мына ушундай экен. Мынакей тартып коелу. Жаңы техникалар кимге кызык болсо азыр эми бул жакта жамгыр жаап атат, көрүп атасыздар. Убакыттын тардыгы, ошон үчүн кыска тартып коебуз, бааларын сурап коебуз. Эгер видеодон көрүп, мына ушунун баасын айт десеңиздер, ошонун баасын так сурап беребиз. Үстүндө кабинасы бар, үстү ачыктар бар экен. Мынакей 1604 деген маркасы бар экен бул жакта. 904 дейт. Ичи болсо мына бирсе көрсөтүп коеюн. Ошол туугандар. Кимге кызык болсо кайрылыңыздар. 1204 дейт. Мынакей караңыздар. Бардыгы жаңы техникалар. Мынакей алып келет экен, заводтон алып келет, анан ушул жактан сборка кылып чогултат экен. Моторлорун ар бир нерсесин силер айткандагыдай кылып беребиз дейт. Ошол. Негизи чет жака, бул жак чет жака дагы чыгарат экен. Бул эми бир кичинекей эмесинин сборочный цехтин бирөөсү. Ар жактан мындайдан кете берет. Ошол азыркы учурда Өзбекстан, Тажикстанга да чыгарышат экен. Ошол туугандар. Кимге кызык болсо кайрылыңыздар. Видеодон туруп эле мына ушунун баасы деп сурасаңыздар, кенен характеристикалары менен айтып беребиз. Мынакей жаңы тракторлар. Бул жактан дөңгөлөктөрү турат. Мынакей үстү ачыктары турат. Ушинтип келет чогултат. Оснащениясына жараша кааласа мындай кылса болот, каза турган кылып. Кааласа баягы кыпчыгыч, чөп ана мыналарды жүктөй тургандагыдай кылып. Ошол. Кимге кызык болсо кайрылыңыздар, туугандар. Мегатрейдинг KG сиздин Кытайдагы ишенимдүү өнөктөшүңүз. Кызык болсо кайрылыңыздар. Скрин кылып туруп эле личкага жазсаңыздар, биз бааларын билип тактап айтып беребиз. Мынакей муну жаңы эле демонстрация кылып көрүп атышкан. Ошол бардык нерсеси болот дейт. Кытайда ошондой нерсе көп. Мисалы, даяр фирманыкын ар кайсы нерсесин өзүнчө алып келип туруп, анан бир жерде чогултушат. Ошол, кимге кызык болсо кайрылыңыздар, туугандар. Буяктын бар тракторлар аркасында дагы ушундай цехтерден көп. Ушунуку.